Менин өткөн жашоом негедир күтүү менен коштолгон эле. Жашоомдо оор кыйынчылыктар болгонду да, ишим оңунан чыкпай көңүлүм чөгүп калганда да, адамдардан үмүтүмдү үзгөн учурда да, кандайдыр бир чоң кубанычтын, жакшылыктын болорун сезчүмүн. Атыгүл бир нече жолу бул туурасында досторума менин жашоомдо жакында чоң жакшылык болот деп айтканым эсимде. Бирок бул эмне экенин так элестете алчу эмесмин. Кыялга батып, ар кандай божомол ойлорго да чөмүлчүмүн. Көп акчалуу болуп байыйм го, же эңсеген кесипке ээ болуп, элге журтка көрүнүктүү адам болуп чыгармын. Мүмкүн ойдогудай теңимди табаттырмын. Жылдар өтө берди, бирок бул божомолдордун бири да жашоомдо аткарылган жок. Атыгүл мектепте алтын медаль менен бүтсөм да, каалаган кесибиме жетпедим. Жан дүйнөмдү айтсам, бала чагымдан эле ойго көп малынып, дүйнөнүн акырын ойлогондо жүрөгүм кысылып кетер эле. 8-9 жашымдан тартып, төңкөсүн акыр заманды элестетип, кыйрап, өлүп бара жаткан ата-энемди, бир туугандарымды көз алдыма тартып, коркуп, уктабай таң атырган учурлар көп болчу. Кичинемден эле ал барышты басчу. Күндүз үйдө жалгыз калгандан коркчумун. Ар кандай көрүнүштөр көрүнүп, кыйналар элем. Атыгүл бул нерселер кайталана бергендиктен көнүмүш коркунучка айланып калган. Кыскасы, мен Кудайдын чыныгы жарыгын көргөнгө чейин ушундай оор эзүүдө, айгышкан күрөштө жашаган элем. Менде бул дүйнөдөн эч бир сөз менен түшүндүрө алгыс обочолонуу бар эле. Кайда барбайын, кандай чөйрөдө болбойн, жүрөгүм тартпай, каалабай турар элем. Эч качан ойлогон оюма жетчү эмесмин. Эң жөнөкөй нерсеге жетүү да мен үчүн кыйынга турар эле. Апам мени жолу жок бактысыз кызым дечү. Чындап эле ошол учурда бактысыздыгым ачык эле байкалып, өзүмдү жек көрчүмүн. Буга атамдын каза болушу чоң кошумча болду. Өзүмдү бул дүйнөгө ашыкча жаралып калгандай сезе баштадым. Атасыз жашоо жүрөгүмдү чындап эле мүңкүрөтүп койду. Жүрөгүмдү таш боорлук ээлип, чөйрөмдөгүлөрдү сүйө алчу эмесмин. Текебердик башымдан ашты. Менсинүү, көтөрүлүү мен үчүн жакшы эле иштей болуп калды. Деги сөз менен айтып жеткире алгыс эзүүдө, кыйналууда жүрдүм. Биринчи курста окуп жүрүп, Кудай жөнүндө Жакабанын күбөлөрүнөн уктум. Ошолордун чогулушуна барып калдым, бирок жүрөгүм издеген кубанычты таппадым. Ого өтөр көңүлүм чөгүп, ого өтөр мүңкүрөп кайттым. Андан соң дагы бир кыздардан Иса жөнүндө угуп калдым. Жүрөгүмдө бир кубаныч болду. Исага ишенгендер чогулган жерге барып жүрдүм, бирок бекем ишене албадым. Дүйнөнүн азгырыгына алдандым. Жыйынга барууну токтотуп, эски адаттарымды уланта бердим. Арча менен аластоо, паабедин жасоо, Рамазан айында орозо тутуу, Куран окуу, дөлгөгө кайрылуу, карта ачуу одоно көрүнбөдү. Ошентип, акыркы курсту бүтөрдө укмуштуу бир окуя болду. Жан дүйнөмдөгү келишпестиктин айынан чоң көйгөйгө туш болуп, өлүүнү чечкен кезимде, Кудайым өзү улуу боорукердиги менен мени өз колуна алды. Ойлобогон жерден эле Исага ишенгендер чогула турган сыйын үйүнө келип калдым. Ошол жактан мен жүрөгүмдөгү кыйнаган суроолордун бардыгына жооп алдым. Ошол замат оор эзүүдөгү кулчулуктан бошонгондой болуп жеңилдедим. Чын дилимден тоо кылып, кечирим алдым. Азыркы жашоомду карап туруп, өзүм суктанып кетем. Мурункудай өлгүм келбейт. Тескерисинче, эски мендейлердин жашоосунда меникиндей ыйыктын көрүштүн болуусун каалайм. Менин жаным суусап күткөн нерсе ыйык Исанын куткаруусу экенин мен эми түшүндүм. Азыр да жүрөгүмдө күтүү бар. Ал куткаруучум Иса менен болгон жолугушуу. Бул жолугушуу бүдөмүк үмүт эмес. Исанын келип Кудайдын патышачылыгын орнотушу шексиз.